Элдик медиа баарына сөз беребиз. Силер бул келген жер Салбурдун ордосу болуп ачылып атат. Ушул жерде баягы биздин эски маданият, кыргыздын улуттук баалуулуктарын камтыган бир борбор болуп эсептелинет. Бул жерде кыргыз улутунун тарыхын камтыган, маданиятын камтыган бир көрсөтмөлөр бар. Ошондой бир буюмдар мына бул жерде болсо музей бар. Бул жерде сырттан карасаңыздар, сыртта ошол бүркүттү кандай машыктырып, кандай тарбиялаш керек, жааны кандай ачыш керек, тайгандарды кандай асыроо жана башка ушул өңдүү. Бул жерде мына Боз үй музейи, бул жерде дагы аябай баалуу экспонаттар бар. Кыргыздын албетте Салбурунга да тиешелүү, андан сырткары өзүнүн тарыхый маданиятына тиешелүү дагы. Бул бир жылда жазалып чыккан Самат Сүйөркулов деген биздин жаачыбыз жазалып чыккан. Бир жылда жазалып чыккан ушу кыргыздын биокомпозиттик код тарамыш менен чаптап отуруп, мына сыртта тарамыш мүйүз анан жыгач аралаштырып чаптап отуруп жазалган кыргыз жазысы да. Мындай үлгү Кыргызстанда болгон эмес да, мисалы үчүн. Мындай үлгүдөгү жаа Кыргызстанда болгон эмес. Ал эмес жанагы Сапар Исаковдор жазган музейде да жок да, мындай жаалар. Мына бул өзүнүн курган мөөнөтү бир жылды талап кылган. Бул жерде бир дагы синтетикалык материал жок. Бул жерде жана бодонун тарамышы менен тилей жасап, желимдеп, мына бул болсо мүйүз. Мына ушундай бир уникалдуу биздин экспонаттар бар. Бул жерде Саякбай атанын томогосу деген бар. Мындай Саякбай атанын бир дагы азыр бул ушул бренд болуп атат да, музейдин. Мына Саякбай атан ушуну урунган, өзү бүркүт салган да Саякбайга ылайып. Мына ушул музейде. Кандай болуп сиздерге тийип калды? Эми бизде ошо ак өлөң айылынан баягы урпактарынан, туугандарынан жүрүп бир мурунан ушуну биз атайын менен изилдеп жүрүп алган бир кишилердин жардамы менен. Жакшы суктап. Саякбай атанын томогосу шумдук жасаганда ушу аябай чоң чеберчилик менен жасалган. Эми Саякбай атанын буюму деген бул да бир жакшы нерсе. Элдик медиа баарына сөз беребиз.